Ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, урматтуу мекендештер. Даяр бизнес сатылат, Куда кааласа. Бул Мандариндеги Фатима дүкөнүнү көбүңүздөр билсеңиздер керек. Буга чейин мен тартканмын. Монтажная улица 9, строение 2, Щелковский метросуна жакын экен, Черкизовская метросуна жакын экен. Метро Мандариндин эң ходовой место сатууга коюлду. Клиенти дагы бар. Клиентовой базасы дегендей. Буга чейин доставкалары бар деп реклама кылганбыз. Аябай көбүңүздөр жарнамадан көрүп заказ берипсиздер, жүрүңүздөр. Бул Эркин агам негизи чоң бизнесмен экен. Жаңы бизнеске кадам коюп, бизнеске бир кызыгып, үйрөнөйүн деген бир тууган жаш ишкерлерге, туугандарыбызга жол көргөзүп, ишини баштап кеткенге дагы жардам берет экен. Агабыздын Кыргызстанда дүкөндөр бар экен, ачыгын айтканда. Кыргызстанга толугу менен кетейин деп атыптыр. Бул жерди өткүрүп берипчи, Куда кааласа, айына доход 600 миң бар экен, таза прибылчы. Анын ичинде арендасы бар, 200 миңден ашык экен анысы дагы. ИПлары бары кассовый чек аппараттары менен экен, бардыгы документалдуу экен. Эгер ИПлары бирөө жарымда болсо, өзүңүздөргө өткүзүп аласыздар. Кааласаңыздар ИПси жокторго ушул ИПнын арендасын төлөп иштетсеңиздер дагы болот экен. Парковкалар эптеп койгонго болот, эгер алып иштетип кызыккандар болгонбосо. 3 миллиондон ашык экен. Эң кызыгы, эң башында айтайын, товарлар менен полный өткүрүп берет экен. 3 миллиондон ашык сүйлөшөт экен. Мага айтышы боюнча, кызыккан адам келет дейт, акчасы бар адам. Мынчага баалайт дейт, анан кетет дейт. Дагы бир адам келип баалайт, мындай ошончо баалаган 5-6 адамдын ичинен карап туруп, кимисинин айткан баасы мага туура келсе дейт, мен чаламдан анан сүйлөшүп, ошол акыбалда сатайын деп чечиптир. Мына ушундай. Болгондой эле айтайын. Могул жакта дагы парковкасы бар. Эптеп койсо болот да, машинаны эптеп койсо болот туугандар. Жолдун бою 2 бети дагы парковка, 1 бети эле экен, жүргүлө. Болгондой ачыкча сүйлөшүү кылалык. Мына туугандар. Бул Фатима дүкөнүнүн портери дагы бар экен. Эгер машинасы жок туугандар болгон болсо, портерди дагы сүйлөшсөңүздөр болот экен. Жыл 2008. Мына. Акыбалы жакшы. Абалы жакшы экен. Кошуп сүйлөшөсүздөр. Бул байкы мен айткан 3 миллиондон ашыкка кирбейт бул. Өзүнчө кызыккандар сүйлөшөт да. Эркин ака, кандайсыз? Assalomu alaykum. Тынчсызбы? Жакшы, жакшы. Кудайга шүгүр. Намитип келип калдык биз. Бул жер бытовой техникасы бар. Идиш аяктан баштап сборщикага чейин, тишпасталарга чейин продукттардын бардыгы бар экен сизде, Бардыгы бар. Мен Кыргызстан айттым. продукциялары да. Мекендештерибиз көп эле келет экен бияка. Клиент үйрөнүп калыптыр. Клиент үйрөнүп калды. Азыр биякты жөнөтүп ала бериң. Мына туугандар. Жалпы аянты 113 квадрат метр экен. Мыладан баштап самын, видеорегистратор бар жок бар. Кыскасы чакан, мындай дегенде, мындай айтсам, пятерочка сыяктуу, бир магнолия сыяктуу эле мындай чоң дүкөн да. Ошондой дүкөн туугандар. Мындай көргөзүп коелук мындай. Qancha oldi ular? Chekdi 600 bizga dedilar. 618. 17. Kartamda 618 bak kerak. Şurada oldu ha? 618. Mandarindеги эң арзан дүкөндөрдүн бири экен. Холодильниктери бар. Эркин агам бул жерден өзү эле чыгып кетет. Бардыгы болгондой калат экен туугандар. Могул жери чоң холодильник экен да, мындай этке даяр кылып коюптур. Калоочулар болгон болсо бул жакта отдельный бирөөгө аренда берип ошентип иштетсе дагы болот экен. Түрдүү түмөн нерселер бар экен, Эркин ака. Ооба, бизде колдон келишинче полный ассортименттерди койгонбуз. Az daha biraz толукташ керек. Мына холодильник атайын вентилятор эмес, беркиндей. Шамал айдабай турган холодильник, атайын этке жасатканбыз буну. 2ге 5 окшойт мындай. Ооба, примерно ушундай чыгат. Плюс 5ке чейин кармайт. Холодильник мына этке ырасталган. Кондиционер, реклама,
ошолору бар. Бизде товарлар арзан. Покупательдер кимдер бул жерде? Көбүнчө бытовой техниканы Өзбекстан, Тажикстан туугандар алып кетет. Бизде действительно өзүңөр деле азыр бааларын көрсөңүздөр болот. Баалар арзан экен. Духовкалар эң арзаны 4200. Ошо. Бизде чайниктер бар, арзан 550дөн, термоздар, эдишаяк баары бар. Үйгө керектери үчүн бардык нерсе бар экен бул жакта. Ооба, бардык нерсе бар. Кыргызстанга кетейин деп атасызбы? Ооба, Кыргызстанга бул жакта ачканыма 1 жыл болду өзү негизи. 1 жыл болду. Кыргызстанда 3 магазин бар. Иншалла. Иншалла 3 магазин бар. Эң чоңу 600 метр квадрат. 600 метр квадрат. Болгону бул жерде бизде 3 магазин болгон үчүн бул жерде менде 3 магазинге караганда булдун иши мен энергиям көбүрөөк алып коет. Не дегенде мен Кыргызстанга барышым керек. Анан кайра да бияка келип кичине арак бул жагын карап, кайра кетишим керек болуп атат да. Мага жолу алысыраак болуп калды. Мен бул жерде 2 ай, 3 ай турганга менин шартым туура келбейт. Ачыгын айта бериш керек. Ооба, менин шартым туура келбейт да. Ошол себеп. Азыркы доход 600дүн тегерегинде бул кризисный убакыт. Ооба. Кризисный убакыт. Bundan бияка соода уже көтөрүлөт. Азыр программадан да көрсөтөбүз. Ооба, ачыгын көргөзөлү кайта. Ооба. Бизде бизнес системизация полный. 1С программа, кыйналбайсыз, ким келсе дагы кассет оңой эле үйрөтүп койсо болот. Полный эмнеде учет, отчет, контролдор бар эме. Камералар коюлган. Полный, как положено, кондиционерлер полный жерде турган. Штрих-коддордон чыгарат экенсиңер өзүңөр. Ооба, өзү штрих-код чыгарып, кийин канча сом теги бул сурабаш үчүн, чтобы кассилерге оңой, ким бизнес кылса, ошого оңой болот. Бул как раз баягы үй бүлөлүү адамдарга жакшы бизнес окшойт, а? Ооба. Семейный келип. Бул бизнес мындай, эгер бул бизнеске кызыккан адам болсо, ошол гана иштете алат. Бул энергия көп таратылат, бунун туурасын айтыш керек. Энергия. Эгер ошону кызыгып, мен ушу ишти алып кете алам десе, ошо келип сатып алса жакшы болот. Ошо. Бул жерде азыр ИПларды айтып койдум. Буларды айтып койсоңуз жакшы экен. Даганда отчет разницы в продажах. Мынакей 91 миң көрүнөт атабы? 88, 83, 57, 48, мына 78, эң түшүп кеткени 25, 35. Мынакей. Андан кийин уже көтөрүлүп кетти мынакей. 69, 79, 48, 65, 85, 57, 83, 88, 91. Бул дегенси кризистин немеден өтүп кетип атабыз уже бул жагыначы. Өзү жылткы маал, ушу маал экен. Бирок дагы энергия көбүрөөк бере турган болсо, муну 2 эсеге чейин товар обороту күчөтсө болот да. Анан кээ бирки товарларды мен бул боюнча тармакта иштегениме 9 жыл болду. Кээ бирки товарларга 2 эсе кошулат. Ооба. Кээ биркисине 50% кошулат. Ошондой жерлер бар. Ал боюнча ким магазин ала турган болсо, анга полный жол жобосун көрсөтүп берем. Бирок аркасынан сопровождение кылбайм. Ошол жагын айтайын. Анан ушу менен биргеликте мен франшиза сатам. Ал кандай болот? Метр квадраты 10 миң рубльдан. Метр квадрат 10 миң рубльдан. Мисалы үчүн 30 метр квадраттан нар жагына иш алам. Мисалы үчүн 300 миң рубль боло турган болсо, мен ошол процесс башталгандан баштап эле ага полный өзүм менден болгону көрсөтүп берем. Полканы мындай аласың, мындай нерселерди аласың, өзү келип полкаларды орнотушуп чогуу, чтобы мен кеткенден кийин ал кыйналып калбаш үчүнчү. Полный эме кылат, үйрөнөт чогулук биргеликте. Бул 300 миң бирөөгө көп көрүнүшү мүмкүн. Бирок ал 300 ал ишти өзүң билип, өзүм баштай берем десе, ал чоң адашууга барып калышы мүмкүн да. Эмне дегенде бул жерде ошибкалар көп. Ошибкалар ал барып кетсе миллионго чейин барып такалат да. Ошо 300 миңди аяйм деп миллионго чейин. Эми мен буну 9 жылдын ичинде канча деген ошибка, канча деген кыйынчылыктарды өткүзүп, эң оңой жолун уже эми үйрөндүм да. Ошо. Бул франшиза берилгенде Фатима деген аты берилбейт. Болгону ошо ички каерден арзан алам, полкаларды каерден. Биринчи эле ошибка мына полканы тизгенде башталат да.
тизгенде. А еще полканы алганда канча ошибка башталат. Ошонун ошибкалары көп. Анан процесстеринде каерден товар алыш керек. Товарды толтурганда эле эгер арзан жерин билбесе, бирөөгөр ала турган болсо, ал билбейт арзан экенчи. Анан баягы розничный баада алып алат да, келип туруп сата турган болсо кымбат болуп калат да, ошол жерде эле где-то 500 миң же 700 миңге чейин разница берип коюш мүмкүн. Ошо. Бул жерде где-то 70% где-то примерно айтайын. Кыргызстандан келет. Бишкек, Кара Суу, ушундай Кытайдан келгендер барбы? Ооба, ошол жактардан келгендер бар. Биздин өзүбүздөн эмеден, Южный Воротадан, бул жерден, Москвадан, Food Cityден, кайсыл жерде точкаларды уже толук үйрөнүп бүттүм да бул жерден. Азыр алам дегендер, магазин кылам дегендер эле сизге чалыш керек экен ошондо. Ооба. Сен алып чыгып кет, место эле керек дегендер андай болбой калат. Жок, андайга болбой калат. Ошондон айтып коеюн. Ошо. Сиздин номерлериңизди коюп койдум. Мен оюмча бардык эле маалыматты айттык окшойт. Ошо. Шек санабай эми кызыккандар болгон болсо чалыңыздар. Анан комментарий эле жазгандар көбөйүп кетти. Анан келиңиздер, ушул жерде болот. Канчадан канчага чейин биякта негизи? 10дон 10го чейин азыр график. Келип көрүп ушул жерин көрүп кызыккандар болсо. Место геолокация көрдүңөр. Ходовый жер. Геолокация жакшы. Ошо. Эгер алып доставка менен иштегендер болгон болсо чынында утат. Көптөгөн мекендештер доставкасы бар экен дейт да. Эгер жарнама кылдыра турган болсоңуздар деле могу товарларды. Номериңиз бар, WhatsApp номериңиз бардыгы ошол жакта бар. Мурдакысын тарткам, аябай доставкадан көчүрүктөр бар. Номериңизди калтырып кетесиз эгер. Биз номерлерди калтырып кетебиз. Бизде аз основном клиенттер кафе иштеткендер дагы көрүп отурса, көңүл буруп койсо болот. Бизде пиялалар 45 рубльдан. Ошого Food City дедим да. Южный Ворота, Люблино, ошол жакка барса да 45 рубльдан алышы кыйыныраак. Ошон үчүн көп кафелер бизден алып кетет, идишак. Ак идишактарды. Ошо. Жакшы, ана туугандар, номерлерин жазып койдук, адрестерин көргөзүп койдум. Ошо Шелковская 1-2 метрлорго жакын экен, жолдун боюнда экен. Эми мандаринди көбүңүздөр билсеңиздер керек. Рахмат. Көрүшкөнчө. Кирди чыкты болуп калса, бирөө жарым издегендер болуп калган болсо, сүйүнөгөн номерлерин ошол жерге коюп койгонмун. Дакан сайда айтып келгенден кийин чая коюп берет. Чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет туугандар. Издегендер болсо, мына скриншот кылып алыңыздар. Анан